Тарбиялык саат. Сабактын темасы сак бол, электр кубаттуулугу. Сабактын максаты — окуучулар коопсуздук эрежелерин так сактоону үйрөнөт, электр кубаттуулугуна кайдыгер мамиле жасабоого, анын адам өмүрү үчүн абдан пайдалуу да, коркунучтуу да жагы бар экендигин талдап билишет. Адам баласынын турмуш тиричилик коопсуздук маселеси заманбап жашоодо бирден бир маанилүү нерсе. Жашоодо адамдын өмүрүнө коркунуч жаратуучу көптөгөн учурлар болот. Келгиле анда алардын көп кездешкени электр кубаттуулугу жөнүндө сөз кылалы. Адамзат жашоосуна электр кубаттуулугунун пайда болушу менен бир топ жеңилдиктер жаралган. Электр энергиясынын жардамы менен биздин үйгө жарык алынып келинип, тиричилик техникасы менен иштөөгө жардам берерин бардыгыбыз жакшы билебиз. Бир сөз менен айтканда, ал узак мезгилдер бою кадимкидей жашообузга жеңилдик жана ыңгайлуулукту берип келет. Тилекке каршы өзгөрүүнүн адатка айланышы, анын жөнөкөй көрүнүшү электр энергиясына болгон жеңил мамилени пайда кылды. Адамдар электр тогун колдонуу менен ар дайым ден соолугуна, өмүрүнө жана жакындарына коркунуч туудурат. Эгер өткөргүчтөр иштебесе, электрди колдонуу коркунучтуу. Кээде адам колу менен өткөргүчтү кармап алса, ток урушу мүмкүн. Өткөргүчтөр бири-бирине тийишип, кыска тийишүүдөн жарык өчөт же өрт чыгышы да мүмкүн. Ошондуктан сырты сыйрылып калган өткөргүчтөрдү, зымдарды, өчүрүп күйгүзгүчтөрдү же шнур саюучу ток бузук экендигин байкасаңар, дароо коопсуздук иш-чараларын көрүш керек. Суу түтүктөрүнүн жанына же кол жуучу жерлерге, суу чачырандылары тие турган жерлерге ток розеткаларын орнотпош керек, себеби үзгүлтүксүз суунун ток булактарына тийиши да кокустукка алып келет. Электр кубаттуулугунун биздин жашообузга чоң коркунуч жаратышына аба ырайы да чоң таасирин тийгизет. Мисалы, катуу шамал болсо же чагылган түшсө, суу каптаса, бак-дарактар же зым-карагайлардын кулашына алып келет дагы, электр чыңалуусунун биздин жашообузга чоң коркунуч туудурушуна алып келет. Ошондуктан мындай учурлардын болбошун алдын алып, жогорку чыңалуудагы ток өткөргүчтөрдүн жанына өскөн бак-дарактарды кыйып, тазалап турушубуз керек. Электр тогунун коопсуздук эрежелери. Үйдөн, бөлмөдөн чыгып бара жатканда сын алгы, үн алгы, электр чайнек, үтүк, зарядка сыяктуу уюлдук телефон жана башка электр приборлорун сөзсүз өчүрүп салып анан кетүү керек. Эч качан электр өткөргүчтү, зымды колуң менен тартпа. Эч убакта сыйрылган өткөргүчтүн, зымдын жанына барба, аларды кармаба. Эгер телевизордон же чаң соргучтан же кандайдыр бир электр приборлорунан күйгөн резина жыттанса, учкун чыгып жатса, анда аны дароо сууруп салуу керек. Мындай приборду оңдоо керек же колдонуудан баш тартуу жакшы.